Саламатсыздарбы? Бүгүн парламенттик шайлоонун босого балы боюнча саясатчылардын пикирлерин айтып берем. Ушул жылдын октябрь айында парламенттик шайлоо өтөт. Аталган шайлоого ат салышабыз деген саясий партиялар эмитен эле даярдыктарды көрүшүп, өз программаларын түзүп, кээ бирлери съездерин да өткөрүүгө жетишти. Бирок шайлоонун босого балы баарын тынчсыздандырууда. Анткени андагы босого чек 9%га көтөрүлүп, бул боюнча дагы деле талкуу уланып келүүдө. Айрым депутаттар үчүн 9% чекти туура коюлду деп эсептесе, кээ бир саясатчылар каршылыгын билдирүүдө. Парламенттик шайлоонун босого балы тууралуу саясатчылар жалпыга маалымдоо каражаттарына кандай пикирлерин билдиришкен? Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоодогу босого чекти 3%га түшүрүү керек. Эгерде 3% болсо, парламентке жаңы күчтөрдүн келишине жол ачылат дейт. Жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев 9%дык босого бал киргизип жатканда максаты башкача болчу. Азыркы мезгил башкача болуп калды. Шайлоонун босого балын 3 же 5 кыла албасак дагы 7%га сөзсүз түрдө түшүрөбүз деп ойлойм. Бардыгы эле бышып калды. 7%га баары макул болуп жатат деген ойду айтты. Жогорку кеңештин Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 9%дык босого чек менен парламентке 3 же 4 эле партия келет. Жогорку кеңешке олигархтар келбеши үчүн эл партияга, анын ичиндеги ар бир талапкерге добуш бериши керек. Ошондо гана эл өзүнө жаккан талапкерди, сабаттууларды тандап алмак дейт эл өкүлү. Кыргыз либерал-демократиялык партиясынын тең төрагасы Сейтек Качкынбай парламенттик шайлоодогу 9%дык босогону азайтууну бийликтен талап кылабыз. 9% чек бул өтө чоң. Бул 180 миң добуш экен. Эгерде 170 миңдей добуш алып калсаң, 10 миңдей добуш жетпей калса, 180 миң кишинин добушу талаада калабы деп тынчсызданууда. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев келе жаткан шайлоодогу 9% босого балды 7%га түшүрүүнү колдойт. Шайлоо жакындап калды. Буга чейин кабыл алынган мыйзамга тезинен өзгөртүү киргизүү керек экенин белгилеген. Депутат Айнуру Алтыбаеванын пикиринде 9%ды калтырууну туура экенин, ошондо жогорку кеңешке элдин колдоосуна ээ болгон ири партиялар келет дейт. Саясатчы Камчыбек Ташиев жеке мен парламенттик шайлоодогу 9% босого упайдын өзгөрүлбөстөн калуусун каалайт элем деп билдирди. Буга чейин Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9%дан 7, 5, 3%га чейин түшүрүү сунуш кылынган. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар.